Бортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримовага көрмандары акыркы үлгүдөгү Lexus автоунаасын берек кылышты. Учурда Египетте эс алып жүргөн Самара жаңылыгы тууралуу Super KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. Жакында Орусиянын мамлекеттик думасына нараазачылык катталгандан кийин менин чыгармачылыгымды баалаган Бакыт Аке менен Назирежи жаңы темир толпар белек кылышты. Москвага келип Кремльге концерт коюп, кыргыздардын беделин көтөрүп кеттиң деп күтүлбөгөн жерден мага акыркы чыгарылыштан Lexus темир толпарын тартуулашты. Мындай белекти күткөн эмесмин, чынында аябай кубандым. Бакыт Аке менен Назирежи көп жылдан бери келаткан менин туруктуу каармандарым. Ар дайым концертиме келишет, чыгармачылыгымды баалашат. Аларга терең ыраазычылыгымды билдирем, дейт ырчы. Маалыматтагы Super KG. Коронавирустун эпицентри болгон Ухань шаарында 50 кыргызстандык жашайт. Бул тууралуу бүгүн 27 январда Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев өкмөттүн жыйынында билдирди. ТЭМдин маалыматында Уханда жашаган кыргыздардын көпчүлүгү студент болгондуктан алар Кытайдагы жаңы жылдык эс алуу учурунда Кыргызстанга кайтып же Кытайдын башка региондоруна кетишкен. Учурда аталган шаарда 14 студент жана 1 бизнесмен бар. Алардын баарынын саламаттыгы жакшы. Кыргызстандын жарандары өз колосу менен Кытайдан учуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар, дейт Нуран Ниязалиев. Министрдин орун басары ММКны жана жарандарды жалган маалымат таратуудан баш тартуусун суранды. Эскерте кетсек, Кытай боюнча коронавирус жайылууда. 27 январга карата дүйнө жүзүндө 2000ден ашуун киши бул вирусту жуктуруп алышкан. Кытайда каза болгондордун саны 80ге жетти. Маалыматтагы Super KG.